Саламатсыздарбы барыңыздарга. Бизде конокто болсо Адина айым погружение в СММ Project Manager курсунун бүтүрүүчүсү, июль айында бүтүрүүчүсү бүтүргөн жана азыр болсо биздин командада. Адина айым, айта кетсеңиз, курс эмнеси менен жакты, кандай инсайттарды ала алдыңыз жана кантип биздин командага келип калдыңыз? Мен Инстаграмдан көрүп эле, бир көргөндө эле уже окуйм деп дагы башка эксперттерди эле караган жокмун, сразу жазылган болчумун. Мен чынын айтканда буга чейин көрбөптүрмүн, бирок ошончо көп эксперттин арасынан бирок сизди көргөндө сразу эле катталып, анан брондоп эле сразу окуйм деп чечим кабыл алгам. Анан окудум, ошону менен окуп бүткөндөн кийин сиз мени эме жайкы каникул болуп калганда, мен окуп бүткөндө как раз жайдын сезону болуп, анан сиз мени жумушка чакыргансыз, эсиздеби, өзүңүз жазгансыз. Мен болсо көлгө кетип, кайын журт менен көлдө болуп калдым да, анан ошо менен иштегенге мындай менде страх болуп туруп алды да, мен барып жетишпей калам деп, анан мындай отказ кылып койдум иши кылса. Ошону менен дальше унутуп калдым сизди. Мындай менде страх болгондо, жанагы мисалы үчүн азыр мен менеджер болуп иштеп атканда, көп лидтер менен сүйлөшкөндө тиги окууга келе элек жатып эле аларда страх бар да. Анан страх бар дагы, анан менде ошондой страх болгондо, мен командада иштесем, мен жетишпей калам 3 балам менен деп, ошону менен иштебей, бирок практика кылдым, башкасын кылдым. Анан кийин ошо Нурайым айым мени группага кошкондо, мен эме мурда деген менде ошо психологический жактан страх дагы болгон экен, не готова болуп, ошого отказалась, оказывается. Нурайым кошкондо дагы еще ошондой эле страх келди. Бирок на этот раз все, мен иштейм, успею дедим, еще балам да кичине бир аз чоңоюп калды. Азыр өзүңүздү таанып атасызбы сизге элдер жазганда? Ооба, өзүмдү тааныйм. Аларга психологический жактан мындай айтам да, мындай көз коркок, кол баатыр депчи, корко бересиз. Анан көбүнчөсү айтат да, ушу стористен көргөндө Кундуз айым аябай требовательный экен, командада иштеген кыздарды дагы мындай урушат да деп. Анан айтам, урушат, урушкан жерден урушат, бирок окуу убагында дагы урушат, ал бардык эле жактан урушат, ал анткени силерди мындай берген акчасын эки эселеп кайтарып кетсин деген үчүн силерди урушат деп. Анан негизи кантип мени таанып калдыңыз эле? Эмне болуп ушундай чечим чыгарып, канча ойлондуңуз? Буга чейин сизге айтышты, бирөө 3 жыл ойлонуптур, бирөөсү 1 жыл ойлонуптур. Айтып атышат, мурун эле келбей депчи. Мен көп деле ойлонгон жокмун. Мен бир эки жолу сторисиңизди көргөндө, сиз эме мен дагы ойлогом да, бир рекламадан көргөм, жанагындай ит менен тартылган бир рекламаңызды көрүп, анан мынтип карап, бул ким эле деп койгом да. Кийин уже когда мен окуйм дегенде, сторисиңизди көрүп, анан мурда мен башкача реклама көрсөм, тиги жакта уже эме болгон да, мындай үйүңүздү тазалап эле жүргөн эле айым экенсиз. Анан ютубтан дагы еще жанагы видеоңузду көргөн болчумун. Памперс жөнүндө айтып бергениңизди, ошол нерсе мени как бы өзүңүзгө тартып алган да. Значит, бул айым деген рекламадагы, мисалы үчүн, мен көргөндөй эмес экен, мага окшогон эле айым экен, үйдө отурган балдары менен деп. Анан уже окуйм деп чечим чыгарганда, бат эле чечим чыгаргам, бирок эмемди, последний шансым ушу мындай эң акыркы күнү катталгам да, эртең уже старт деген күнү. Азыр сизге дополнительно дагы жаңыланган курс ачылды. Көрүп атасызбы? Жагып атабы? Эмнелер жагып атат? Бонусну эмнелер көрүп атасыздар? Мен өзүм командама дайыма дагы мындай окууларды дополнительно сатуу боюнча да курсту окуттум, баягы бурса окудуңуз. Андан сырткары дагы адамдар менен сүйлөшүп, мындай коммуникациялар кетти, жаңы дагы постоянный мындай мүмкүнчүлүктөр, бонустар, психологдор менен жолугушуулар, ошонун баардыгына кандай айта аласыз? Мени бунусунда Нурайым группага кошуп коюп, бирок эме маалымат берген жок. Мен болсо мындай чатты окуп эле, анан деген дагы эле баягы страх келди. Жок, сейчас я выйду с чата дедим да, чыгам, мен корком, не хочу деп эле ушинтим. Анан бирок
уже башка кыздардын деген жазышкандарын көрдүм, бонусный эмелерди көрдүм, баягы чаттан Кундуз айымдын эме поддержкасын сиз немеңизди, Нурайымдын, анан Нурайым өзүнүн ичкама жазганда уже ошондо уже даяр экенимди түшүндүм. Все, коркпойм, мага окшогон эле үйдө отурган келиндер иштеп атыптыр, мен дагы попробую, качанга чейин уже баягы мен окуп бүткөндөн бери мына уже быйыл жайга чейин уже 1 жыл болуп кетип атпайбы. Мен Жөн эле. ошол убакытты өткөрбөйүн кой, мен дагы попробую иштеп көрө берейин деп анан уже даяр болгонду сездим дагы, анан уже все, мен уже иштейин деп калып калдым. Анан эң башкысы ошо иштейин деген нерседен дагы баягы элдер мындай иштейм деп командага келгенде акча боло берет го, биринчи эмесчи, акча таба калайын деп. Менде ушу фокус вниманием азыркы убакта баягы мен СММ окуп атканда деле, оказывается, мен мындай даяр эмес келип алып окуган окшоймун. Баягы кичинекей болгондон дагы азыр ошол урокторду азыр мен мындай башкача сиңирип атам. Мурда мен мындай бир эме кандай десем, жетишпей калдым деген эмелерим дагы көп болчу, шылтоолорумчу. Азыр ошо Балам кичинекей, балам кичинекей, балдарым кичинекей, карашым керек, тамак жасашым керек деп. Азыр жаңы курсту көрүп атасыз, Ооба, жаңы курс, андан тышкары эме менеджер боюнча баягы сатуу боюнча сабактар өттүк го. Алар вообще сонун мындай бесплатно эч жерде бесплатно эч нерсе берилбейт да. Анан окуп тиги биягынан уже менеджердин эмесин иши жөнүндө, сатуу жөнүндө мисалы үчүн окуп бүткөндө эле курска эме доступ ачып салганда мен уже вообще мындай эме болуп кеттим. Бактылуу. Баягыдай ушунча көп бонустан баш айланып кетти да, каягына жетишем мен деп. Бирок рахмат, аябай ыраазымын. Мисалы үчүн ошол эле бонусный урокторду командада мисалы үчүн иштеген кыздарга жардам кылып, ушулар мисалы үчүн ошо менеджер болуп иштеген кыздар ошо программаны биз уже наизусть билишибиз керек, каягында эмне бар, элдерге түшүндүргөн боюнча мисалы үчүнчү. Ошого аябай ыраазы болдум. Ошол эле мен сатып алган курстарды башка бирөөлөр мисалы үчүн азыр сатып алып окуп атат, мен уже сиздин командаңызда иштеп, плюс менде мындай өзгөрүүлөр да болуп жатат. Мурдагыдай страхымды бир аз кичине жеңдим. Мындай психологический жактан уже устойчивый, анча мынча мындай эмелерге чындап даяр болдум. Анан сабактарды чындап аябай ыраазымын. Ошончо көп бонус, аябай көп бонус бердиңиз. Уже мындай уверенный болуп калганыңызды мен да көрүп атам. Прям идеялар да берип, жакшы жакка өзгөрүп атканыңыздарга мен дагы себепкер болуп атканыма абдан бактылуумун. Сизге ыраазычылык дагы да болсо дагы бул жөн эле башаты деп коелу. Биз айткандай, жаңы гана эме болуп атат. Буюрса мындан ары дагы буюрса ийгиликтер дагы болот деген ишенимдемин. Анан ушу сизде болгон жөнөкөй эле кыргыз келиндерине 3-4 баласы бар айымдарга, балдарым кичинекей, жетишпей калам, окуй албайм, иштей албайм дегендерге эмне деп каалоо тилек айта аласыз? Мен мисалы үчүн 3-4 баласы бар, мага окшоп мындай телефондун артында отуруп, командада иштеген боюнча мисалы үчүн көптөр айтат да, менде азыр менеджер болуп иштеп атканымда ошол жака келген кардарлар мисалы үчүн мен ушинтип командада иштейин дедим эле, кандай советиңиз бар? Мен ушу СММди бүтүп алып иштейин дедим эле, менде кандай, сизде кандай өзгөрүүлөр бар деп ошону да сурашат. Анан айтам да, самый главный мындай коркуп отура бербей, кылгыла. Мисалы үчүн кээдөгүлөр бар, командада калып иштейм дегендерде уже келе элек деле уже страх бар да, биз бир нерсени кылып көрмөйүнчө бизде мындай эч кандай өзгөрүү болбойт экен да, биз корксок деле ошону кылып көрсөк анан бизде чоң өзгөрүү болот экен. Анан мен деле өзүмдүн башыман өткөндөрдү айтам, жок коркпогула, силер берген акчаңарды ошончо көп актап аласыңар. Бул сферада бир эле мындай башка жагы тармактарда мисалы үчүн иштесеңер болот, командадан тышкары дагы депчи эртең мисалы үчүн. Анан самый главный ошо көп кыздарды байкадым. Сиздин командаңызда болуп иштегиси келгендер бар, аябай көп. Анан аларга советим болсо айтар элем, окубагында өзүңөрдү активно көргөзгүлө, эч кандай коркпогула.
ошол маалдарда ушундай оорчулуктар болуп турат, жетишпей калышыңар мүмкүн. Бирок эме баары колуңардан келет деп айтмакмын. 3 бала менен, 4 бала менен, кайнене кайната менен деле жашасаңар болот. Рахмат сизге Адина айым, ийгиликтериңизге. Чоң рахмат сизге дагы.